Чогулгандар Кара Суу районунун Ишкабан айылынын тургундары баары үлүш жерлери мыйзамсыз сатылганга нааразы. Алар буга чейин бир канча ирет район аралык соттон тарта жогорку сотко чейин арызданышкан. Бүгүн да кезектеги соттун чечимине нааразычылык билдирип, Ош облустук сотунун имаратынын алдына чыгышты. Мына госрегистрдин башчысы суранып тастыктаган эмес. Ошол учурда бирок гос актылары алынган. Айтымдарында талашка түшкөн жерде 1994 жылы үлүшкө алышкан ар бир жанга 2 сотуктан бөлүнүп 162 дыйкан чарбага жалпы 37 гектар жер берилген. Ошондон тарта жер үлүшүнө деп жер салыгын да төлөп жүрүшкөн. Бирок мурдагы айыл өкмөт башчы эл мүлкүн жеке тарапка жеңичинен сатып жибергенин, үлүш жерге үй салына баштаганда билишкен. Бул абадан алынган сүрөттөр. Бөрүбаев сатып алган гараждын тегереги мына ченде. Мынау элдин кайрак жерине мындай план чыздырып алган. Бөрүбаев сатып алган гараждын тегерегинен шул мына кызылдын ичинде гана жери илешкен. Калган жер элдики болуп эсептелет. Биз шул боюнча соттошуп атабыз, бирок сот бир жактуу чечип, элдин пайдасына чечип бербей атат. Ош облусунун Кара Суу районунун Кызыл Байрак айыл аймагынын карапайым тургундары өз мүлкүн кайтарып алууга сот бийлигине кайрылып, жалпы 30дан көп жолу соттошушкан. Бул аралыкта бир гана жолу соттун чечими эл тарапка чыккан. Чечимде ошол мезгилдеги Бостон айыл чарба кооперативинин мүлкүн 6 гектар жери менен катыйча Бөрүбаевага сатылганы аныкталгандыгы жазылган. Жогорку сотко баргандан жогорку сот кайрадан каралсын деп мына бузуп отурат. Азыр эми бул жаңы өкмөт эмне деп атат? Коррупцияны жок кылгыла деп атат. Жерди кайтарып алгыла, мамлекетке ачыкка чыккыла деп атат. А биздин ошол жерде 600 кожолук элибиздин азыр 30-40 гектар жерибиз шунун айланасында тосулуп турат. Же биз кире албайбыз, же бир бизде жер бөлүнгөндө 95-жылкы жер кодексинде суулуу 10 соттуктан 2 соттуктан кайракы деп ошол жер берилген. Мына ошонун негизинде биз соттошуп келатабыз. Карапайым элдин жерге укуктарын көтөрүп чыккандар көп балалуу үй бүлөлөр, бир тамда 2-3 үй бүлө келин неберелери менен чогуу тургандар. Бүгүн Ишкабанда калктын саны өсүп, жерге муктаждык күчөгөнүн жергиликтүү бийлик да тастыктайт. Мындан улам жерди кайтаруу үчүн сотко арыз менен кайрылып, мамлекеттин балансына өткөрүү аракеттерин башташкан. Бу жерде 3 гектар 27 соток гектар отдельно, 6 гектар отдельно. Азыркы фактически турган жери почти 30 гектар жерди элдеп алганда, унун ичинде элдердин үлүш жерлери дагы бар. Ошон үчүн элдер азыр ошого чыгып. Биз өзүбүз сотко берип атабыз да, мына биз өз айыл өкмөт берип атат да, мына. Ошол жерибизди биз кайтарып алып элге берелик деп. Чогулгандар жакында бүгүнкүгө белгиленген Ош облустук сот отурумуна ишеним артып, сот адилеттүүлүгүнүн акыйкат чечим күтүшкөн. Бирок сот башталарда аларды имаратка киргизген жок. Буга нааразы болгон тараптар өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн имаратына барып, өкмөт башчыга элдин арызын түз жеткирүү талабын жаңы дайындалган жетекчиге коюшту. Ал эми экинчи тараптын да оюн угууга аракет кылып, бирок байланыша алган жокпуз. Нааразы болгондордун айтымдарында соттук отурум белгиленген күндөрү гана экинчи тараптын адвокаты гана катышарын айтышты. Өздөрү бир да жолу элге жолугууга келбегендигин айтышат. Жаңыл Турдо Маматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.